Please welcome Rajabali Shaidulai. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Assalamu alaikum sport sүйүүчүлөрү жана өзгөчө MMA сүйүүчүлөрү. Biz bugün İhlas alına gelip, bizim belgili müşterimiz Jash talantlı sporcumuz. Rekordunda para jene yok. Rajabali Shaidullayев менен май кылганы келдик. Assalamu alaikum. Hoş geldinizler. Өзүң тууралуу тааныштыра кетсең биринчи эле. Кайсы жерде, кайсы жылы туулгансың? Кантип туулгансың? Birinciden assalamu alaikum. Men özümün atım Rajabali Shaidullayев. Özüm Jergetal rayonundan 2000-ci jыл болом. Jergetal rayonunda төрөлүп, ошо Jergetal rayonунда окуп, чоңоюп, бул жака 2017-жылы келдим Бишкекке. Бишкекке келип, өзүм жаш кезимде спортко кызыгып жүргөндөн бул жака келип, залдарга барып, аркайсы залга барып, башында грэпплингден машыгып жүрүп, ошо Ихлас спорт клубуна келдик. Ошо. Анан акыркы бойлорун тууралуу сүйлөшө кетсек, акыркы жолу кайсы организацияда? Акыркы боюм Дубайда, Абу-Дабиде болду. Warriors организациясында. Сопернигим дагестандык Али Абдулла Магометов. Ошо дагестандык болчу. Хабибтин залына чыккан. Ооба, Хабибтин учениктерине болчу. Жакшы, сопернигим өтө жакшы соперник болчу. 12-1 эле. Ошо жакшы даярдык кылып барып. Siz al müşterdi, mындайча айтканда шанс бербей өтүп койдуңуздар, жеңил эле. И бойдон кийин сизге келип, сен жакшы боясың деп Хабибтин залына машыккан, ошол жерде жүргөндөр айтып кетишти. Ошондо сизде машыгуу өтө жакшы деңгээлде өттү эле же ата-анаңыз бир аз слабыйраак беле? Ал бойго биз жакшы даярдандык. Себеп дегенде ал бой мага 2 ай мурун берилди. 2 ай бул, где-то 2 ай мурун айтылды. Анан ошого карап биз анын бойлорун көрүп, бул жакта мен өзүм машыктыруучуларым менен, спарринг партнерлор менен анын ошибкасына иштедик. Сопернигимди эч качан слабый дебейм, себеби ал өтө жакшы тажрыйбалуу байс болчу. Эми биз жакшы режим менен тренировка кылып барып Дегиле буга чейин көп эле уюмдарда бой өткөрүп келипсиз. Ошонун катарында AC Young Eagles дагы. Ошол бойлоруңуз тууралуу айта кетсеңиз, эмнеге дагы калган бойлоруңуз AC Young Eagles же болбосо AC-дин чоң уюмунда боло элек? AC Young Eagles'та 3 бой өткөрдүм. Атаңдаштарым экөөсү чечен, бирөөсү дагестанец болчу. Жакшы бой өткөрдүк, жакшы болду, бирок себеп азыр энди биздин максатыбыз за океан чыгып урушуш болуп атат да. Эгерде азыр мен AC'ге барып урушсам, AC'де калып кетемби деген максатта мен AC'де урушпай атам да. Себеби азыр эми Кудай буйруп биз Америка жака барсак, ошо
Мен максатым ушу бир чоң бир организацияда урушуш да. Мисалы UFC'ге барыш да менин максатым. Ошого AC'де азыр урушпай атам. Спорттон башка дагы эмне менен алектенесиз? Азыр спорттон башка эч кандай жумуш кылбайм. Эртең менен кечинде тренировка, башка эч бир жумуш кылбайм. Алдыда кайсыл уюмдардан көрсөк болот? Белгилүү уже даталар же болбосо уюмдар барбы? Азыркы учурда эч бир организация менен келишимге кол койгон жокпуз. Менеджерим менен азыр сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса, şu жакын күндөрдүн ичинде бир жакшы жаңылык болот деп атат. Пока биз ошо жаңылыкты күтүп атабыз азыр. Пока эч кандай бир жаңылык жок. Siz 61 kilogram salmakta uçup бересиз. Анан сиздин Таиландда болгон сборуңузда Петр Ян менен иштешти деп соцсалмактардан көрүп калдык. Ошол тууралуу айта кетсеңиз, кантип Петр Ян менен беттеш болуп калдыңыз? Маш боюнча кандай болду? Былтыр Таиландга сборго барган элем. Былтыр барып 3 ай жүрүп келдим. Таиландда ал жерде ушу кышында бардык ошо UFC, Bellator, One FC бүт чоң организациянын чемпиондору ошол жерде барып сбор өтөт экен. Ал жерде болсом ошо бүт мындай тажрыйбалуу байстер экен. Барып ошол жерде иштеп атып Петр Ян келип калды. Петр Ян менен күрөштүк. Жакшы күрөшүп аны мындай айтканда жакшы алып чыгып контролдоп атсам, ал ага жагып калдым. Ушу постоянный спаррингтерге чакырып, ушинтип почти бир ай, 1,5 ай анын спарринг партнеры болуп иштеп жүрдүм да мен. Кыргызстанда сиздин оюңузда белгилүү алдыңкы топ 5 мушкерди айтып берсеңиз. Кыргызстанда эң бир жакшы байстердин бири мен ойлойм азыркы учурда Абдисалам уулу Кубанычбек, Нимат Абдрашитов, Мыктыбек Оролбай уулу, Адилет Нурмат, дагы ким бар? Ошолор го дейм. Пока мен айта албайм өзүмдү топ экенин, билбейм. Анан Кыргызстанда кайсы белгилүү уюмдар билесиз? Кыргызстанда азыркы учурда эң бир жакшы өсүп келип аткан лига бул AFC организациясы го дейм. Бат-баттан турнир өткөрүп жакшы результаттар көрсөтүп атат. Siz AFC деп калдыңыз, ошол AFCден сизге бойго же греплинг же башка бир ушундай негизи AFC эмес, Кыргызстандан сизге сунуш түшсө муштак бересиз? Эмне азыр Кыргызстанда сунуш түшсө мушташабыз, күрөшөбүз. Бирок эле. Пока бир-эки предложениялар болду, биз эмеге туура келбей калды да. Эми азыр биз башка жака даярданып атабыз да, ошол себептен биз ал жака кылбадык. Эми башка мындай бош болсок, может ал жака урушуп же күрөшүп койсок болот. Анан Кыргызстандагы алдыңкы мушкерлер деп калбадыкпы? Өзүңүздүн салмагыңызда 61 кг салмакта Ихлас Алынан башка кайсы мушкерлерди тааныйсыз, белгилүү алдыңкы мушкерлер? 61 салмакта Альфа Профиде Алимардан ака бар. Жакшы топ байстерден да. Негизи спорттон тышкары эч нерсе менен алектенбейм дедиңиз. Жеке жашооңузда канча бет алгансыз? Спорттон тышкары эч жумуш кылбайм. Эртең кечинде тренировка. Өзүбүз 3 бала, бир кызбыз. Азыркы учурда ата-энем жерге талды. Бул жакта мен өзүм шаарда турам. Ошо. Жашыңыз 23-тө? Жашым 23-тө. Буюрса алдыңкы жакынкы жылдары турмушко максаттар барбы же пока спорт менен эле алектенип бир аз жылтыроо турмушку? Көп эле сурайт качан келесиңерчи? Билбейм, көрөбүз буюрса. Бир 25 жашымда деп өзүм максат коюп атам, Кудай кааласа. Ошого чейин да бир 2 жыл бар, ага чейин карьерамды кичине бир өздөштүрүп алсак, анан үйлөнөбүз иншалла. Анан дагы алдыда максаттарыңыз, мисалы бардык эле мушкердин максаты бул UFC. Сиздер дагы Кудай буйрса UFC'ден көрөбүз.
иншалла. Кудай буюрса. UFC'nin чемпионуна болосуз, Кудай буюрса аракеттенип кыласыз. Анан максатыңыз UFC'де чемпион болуп эле бүтүрүп калышпы же спорттук карьераны жыйынтыктап бул келечекте да тренер же башка тармактардагы максаттарыңыз барбы? Эми Кудай буйруп биз ошол UFC'ге барсак, UFC'де жакшы результат көргөзүп, анан дальше ошо Кудай буйруп өзүбүз да бир зал ачып, ошо бир өзүбүздүн артыбыздан жакшы бир спортко кызыккан жакшы балдарды алып чыгабыз деген ойдобуз. Буюрса. UFC'де сиздин эгерде көрүп калсак, салмагыңыз 60 болобу же 66 болуп калышы мүмкүнбү? Сизге салмактуу жеңил элеби? Ооба, салмактуу мен ушу 61 эле урушам да, постоянно 61 эле. Салмактуу өзүм жеңил эле, нормально. Последний килограммда чуть-чуть кыйынчылык болот, а так нормально. Сизге эркин микрофон. Өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, ошондой эле жаш спортчуларга кенен сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Айтып кетчү нерсе эң биринчиден жаш өсүп келип аткан мундарга айтарыбыз эң биринчиден режимди сактап, жакшы тренировка кылып, туура жолдо жүрүп, намаз окуп, жакшы ниет кылып, алдына максат койсо, ойдобуз иншалла баары иш жүзүнө ашат. Анда рахмат сизге. Вакытыңызды бөлүп, бизге маек бергениңизге ийгилик. Сизди Кудай буйрса, UFC'ден көрөсүз. Рахмат, Алла разы болсун иншалла.